Ленинди бизди ата деп айткыла деп үйрөткөн. Пионер болдук, комсомол болдук, коммунист болдук. Идеология ошондой болчу да. Кумириң ким десе Гагарин дечүбүз. Ким болом десең Кыздар Зоя Космодемьянская болом. Ыйлап жазган каттар бар да, азыркыга чейин сакталып турат. Ошол каттарны жазган балдар мен силерди эмнеге жөнөттүм. Көпчүлүк ата-энелер мындай нерсеге бара албайт да. Кызым менин тилимди албайт. Бир айтчы мага, бир кеңеш айтчы, эмне кылам, кандай кылам? Укпай атат. 18 число ар бир айга жакындаган сайын ата-энем экөөбүздүн ортосунда жанжал чыгат дейт. Бизди урат, сабайт. А эмнеге десе, 18 числода билесиз да, мен атам деген кредит төгөт. Бала колдон чыккандан кийин, көзөмөлдөн сыртта калгандан кийин ал чөйрөнүн баласы болуп калат да. Ошондогай жанагы түнт болуп жатканы, же агрессивдүү болуп жатканы ошол көбүнчө стресс алып калгандан болот. Ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мамлекеттин, улуттун келечеги, ошол мамлекет, улут ичиндеги элдер өзүнүн балдарын канчалык деңгээлде туура тарбиялаганынан көз каранды экен. Бүгүн дагы ушу бала тарбиясы боюнча жакшы бир маек болот деп ишенебиз. Бизде конокто жалпы билим берүү тармагында 47 жыл иштеген, ошол мугалимдиктен баштап облустук билим берүүнүн башкармалыгына чейин иштеген Асан агай конокто. Кош келипсиз агай. Асан агайдын өзүнүн 3 уул, бир кызды өстүрүп тарбиялаган. Буюрса агайдан бүгүн жакшы бир кеңештерин алабыз. Агай, алгачкы эле сурообуз. Бүт эле келгендерге ушундай суроо менен баштайбыз да. Өзүңүздү кененирээк тааныштыра кетсеңиз, анан сизди кимдер тарбиялады? Өзүңүздүн ата-энеңиз, мугалимдериңиз боюнча да айта кетсеңиз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Санжарбек, абдан жакшы суроо. Анткени себеби мен ойлойм, ошо адамга суроо бергенде башта ушу үй бүлө тууралуу суроо берген абдан жакшы суроо да. Анан ошондой эле өзүнүн турмуш жолу, эмгек жолу качан башталды, эмнеден башталды, ошол кесипти тандоодо баштапкы идея, ойлор кандай эле, кандай ой менен тандалган ал кесип. Эң жакшы, мыкты суроолор буларчы. Өмүр бою баардык эле адамдарга, инсандарга берилип келген суроо. Жакшы суроо. Мен болсо өзүм атым Асан Атабаев. Өзүм кесин сүйгөн адамдардын биримин. Орусча айтканда бир педагогика жаатында фанат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени себеби мен ушу кесип тандаганда 6-класстан тандагам. Мен мугалим болом. Башка кесипти мен тандабайм дегем. Анткени себеби анын негизи ошо тандоонун себептери өтө орчундуу себептер болгон. Эмне үчүн мугалимдик кесипти тандадым деп өзүм да көп ойлонуп ушундай суроолор белгилемей жооп берчүмүн. Мен мугалимдерди көп аячумун да. Мугалимдеримди абдан жакшы көрчүмүн. Мен Нарын шаарындагы Эсенкул Ибраев атындагы номер 4-орто мектепти аяктап, андан кийин окууга тапшырып Россияга барып окуп келгем. Ошол жерде мугалим болуп, ошо кесип боюнча филология факультетинде окуп, турмуш тажрыйбамды ошол жерден баштагам да. 5 жылдык стаж менен келгенбиз биз. Бүтүп. Ошондо эле мен түгөйүм Үсен, экөөбүз эгизбиз. Экөөбүз бир класста окуп, бир партада отурганбыз. Чогуу бүтүрүп, чогуу тапшырып, барып Россиядан окуп, университетте чогуу бүтүргөнсүз. Чогуу бүтүргөнбүз. Баардык жерде чогуу жүрдүк. Андан келип, Нарынга келип, жаңы ачылган номер 7-чи Кыргызстан 60 жылды деп аталчу, кийин Матен Сыдыков дегенге өзгөртүлдү. Ошол мектепте биз иштедик. Мен мисалы ал жерде 20 жыл иштедим. Мугалимдик сиз айткандай кесиптен баштап, анан директор, мүдүрдүн орун басары болуп иштедим, окуу тарбия иштери боюнча. Андан кийин директор болуп иштедим. Андан кийин уже кийинки жолум ошо башкармалык системасына өттүм. Ал жерде иштедим. Жалпы алганда 50 жылга чукул өзүмдүн иш тажрыйбамда. Анан өзүм болсо кызматкерлердин үй бүлөсүндөмүн. 8 бир тууган болчубуз. Апам, атам бизди тарбиялады. Эң биринчи тарбиячыбыз, эң биринчи насаатчыбыз ошол адамдар болчу. Атам дагы өзүнүн аябай бир
кыялдарыбыз бар эле. Ошо балдарымды, кичи балдарымды асаны мен мугалим кылам. Мугалим деген сөз бул молдо деген сөз. Бул билимдүү адамдарды илгери ошо молдо деп койчу. Атам Куран окуучу, намаз окуучу. Өзү өтө мындай билимдүү адам болчу да. Апам дагы ошо багытта атабызды биз эрте көз чумган атабыз, биз 9 жашыбызда 4-классты бүткөндө ошо 8 баланы чоңойтуп, 8 баланы багып, апам жалгыз тарбиялап чыккан. Ушу атаңыз да апаңыз да мугалим болушканбы ошондо? Жок, атам, апам мугалим эмес. Атам өзү негизи кондитер цехте мастер болуп иштечү. Апам болсо диний билими да бар болчу. Диний билимди мен улуу мундагы чоң ата чоң энелерим бардык тең. Апам жактан дагы, атам жактан дагы ажылар болчу. Ошо динге абдан жакын болчу. Эми советтик дордо билесиздер да, ал жерде ал маселеде курч болуп турган, ошондой болсо дагы үйдөн анан бир кичинекей кепенде болгон мечитибиз бар болчу нарында. Кичинекей ошол мечиттен намаз окушчу. Анан кийин эле мына советтик доор урагандан кийин, мамлекеттик эгемендүүлүктү алгандан кийин дин жаатына жол ачылып, көп адамдар ошо дин тууралуу жакшы маалыматтарды ала башташты. Билим деңгээлдери канча жогорулай баштады. Маалымат алыш дин жөнүндө илгери советтик дордо өтө кыйын болчу. Бизде деле мектепте деле тарбиялаганда бизде материалисттик философия көбүрөөк басым кылгандыктан Ленин атабыз деп, Ленинди бизди ата деп айткыла деп үйрөткөн. Пионер болдук, комсомол болдук, коммунист болдук. Идеология ошондой болчу да. Ошон үчүн динден алыстап кеткен да көп жаштар. Ошо учурда биз билим тарбия алып калдык. Негизги тарбиячыбыз биздики биринчиси эми азыр айтабыз. Кудай Таала бизди жараткан, китебин түшүргөн. Китеби бул өзүнчө бир чоң бир мугалим. Калыс китеп ал мугалим болгон, ал Куран. Куранда көп нерсе жазылган. Укмуш табышмактуу нерселердин бардыктан бар. Биздин дордо ал Куран жөнүндө да сөз табылыш эмес. Кумирин ким десе Гагарин дечүбүз. Ким болом десең кыздар Зоя Космодемьянская болом. Балдар болсо Марет Кажи болом, Кычанжаков болом деген. Ушундай идеология болчу да, курч. Анан негизи азыркы күндө мен сиз айтып кеттиңиз, 3 уул эмес 3 кыз тарбиялап атам. Анан 1 уул, 3 кыз 1 уул. 4 баланын атасыбыз. Аллах разы болсун. Экөөңүздөрдү тең, атаңыз өтүп кеткен, апаңыз Россияга окуткан, ошол жакта окугансыздар. Эми бул жакта мындай кыйын маселе го, эми 2 баланы окутуш ошол учурда жалгыз бой энеге ошол учур кандай болгон? Энеңиз кантип сиздерди жөнөткөн ал жака? Жөнөткөн мен азыркыга чейин эсимде. Апам ыйлап бизге жазган. Телефон чалып айткан, балдар, мен кечирим сурайм силерден. Мен силерди Россияга жиберип жатып, ушундай шалакылык кылыптырмын дейт. 3 сом 3 рубль менен жибериптирмин силерге дейт. Поезд менен кеткенбиз. Студенттердин поезду деп тилге аталчу. Бардык сайышка ошо Борбордук университет институттарга окугандар, студенттер 17 вагондан турган поездга түшкөнбүз да жөнөгөнбүз. Ошондо апам айткан, 3 рубль менен жибердим деп, аябай эметип атам, жалат болуп атам, балдар, кечирим сурайм деп. Жок апа, жакшы эле бардык деп. Биз келгенде эле стипендияга илиндик дедик. Анда стипендия берчүбүз, оңойлукча. Бияктан тапшырганда жакшы тапшырганбыз, жакшы баа алып. Көрсө жакшы баа алып, жакшы тапшыргандарга ал жерде стипендия чектелет экен. Эми бизди апабыз окутту. Апабыз өзүнүн пенсиясын жөнөтүп атты. Бир туугандарыбыз дагы жардам берип атышты. Ошо бирок кыйын мезгил болду. 1 жыл окугандан кийин 2 жыл биз кетебиз дедик. Окубайбыз апа. Кыйын экен биякта. Сизди сагынып атабыз. Эң кичүүлөрүбүз. Жаныбызга эле баралы, окубай коелукчу деп. Тияктан окуп алабыз Кыргызстандан, нарындан деп. Эсек апам ыйлап жазган каттар бар да, азыркыга чейин сакталып турат.
ошол каттарны жазган балдар мен силерди эмнеге жөнөттүм, билим алсын, жакшынакай кесипке ээ болуп келишсин, анан мекенине кайтып келип жакшынакай иштесин, өзүңөр мугалим болобуз дедиңер. Эми чыдап окугула, эркексиңерби дедим. Окуп туруп аягына чыгып дипломдорду алып келип биякта эмгектенесиңер балдарым. Эч коркпогула. Биз барбыз. Жардам беребиз. Ошентип окуп калып калдык. Бүтүрдүк, 5 жыл окудук. 5 жылда бир эле жолу келип кеттик Кыргызстанга биз. Азыркы балдар Бишкектен ыйлашат. Ач калдым, акча сал, мындай болуп атат. Көп балдарга, окуучуларга, студенттерге көп айтам эле. Пайгамбар саламдын айткан сөзү бар эмеспи? Билим алам десең Кытайга болсоң да жөө барып билим ал деген. Аябай жакшы айтылган сөз бар. Бул дагы аябай чоң өбөлгө, бул дагы аябай чоң тарбия жаштар үчүн. Ошон үчүн билим алам десең оку, билим алыш керек. Бул доор билим доор. Санжарбек, билим доор. Билимдүүлөр гана ордунан иши алат. Билимсиздер калат ордунда. Өнүгүү жок болот. Жакшы, рахмат агай. Апаңыздан Аллах разы болсун. Ахирет кайырлуу болсун. Өтө мындай азыркы көпчүлүк ата-энелер мындай нерсеге бара албайт да, мындай токчулук мезгил болуп жатса дагы, балдары чоңоюп калган болсо, кой мага жардам бергиле, мен кыйналамын, мен алдымда болгула, окуп эмне кыласың же тигиндей деген ата-энелер да бар да. Ошо ата-энеңиз, апаңыздан Аллах разы болсун. Агай, эми сизге суроо муну негизи эле 47 дээрлик 50 жылдай ушу билим берүү тармагында иштепсиз да. Мугалимдиктен баштап өзүңүз окудуңуз, мугалим болдуңуз, директордун жардамчысы болдуңуз, директор болдуңуз, облустук башкармалыкта иштедиңиз. Эми ушулардын бүт баардыгын көрдүңүз. Эми ошол бере турган суроом билим берүү системасы боюнча да. Буга чейин мисалы Советтер Союзу түзгөн системанын негизинде азыр деле ошонун бир фундаменталдык эмесинде окутуп келе жатабыз. Ушул азыркы учурга келип кичине аксап калгандай да. Мурда мисалы үчүн ушул системага башка чет өлкөлөр да суктанган дейт да, жакшы болгон. Бирок азыркы учурда көп нерсе өзгөрүүлөр болуп жатат, аксап жатат. Кандай толуктоолорду киргизсек туура болот? Дүйнөлүк мамлекеттер эмнелерге кызыгып жатышат, кандай системалар киргизип жатышат, кандай методикалар киргизип жатышат, ушул боюнча өзүңүз оюңузду айта кетсеңиз. Абдан жакшы суроо, Санжарбек, абдан жакшы суроо. Анткени себеби бүгүнкү бул суроо эң курч суроолордун бири, дагы приоритеттүү суроолордун бири десем жаңылышпайм. Анткени себеби бүгүн билим берүү жаатында баардык дүйнөдө эле, бүт эле дүйнөдө азыр өтө чоң кризиске учураганда. Мен деле 14 мамлекетти кыдырып келдим. Билим берүү жаатында системасын барып көрүп келдим, мектептерин, жогорку окуу жайларын баардыгын көрүп. Ошол жерде мени кызыктырган нерселер да болду, кызыктырбай турган, биздин менталитетке жарабай турган нерселер да. Туура келбей турган, Туура келбейт, абдан туура келбейт. 99% туура келбейт. Ошондой программалар бизге ушу советтик доор урагандан кийин келе баштады. Турмушка киргизебиз деген маселелер болду, окуулар болду. Атайын мугалимдерди окутуп, ошол методиканы пайдалангыла. Таңуулаган учурлар дагы болду. Жок, силер бул программаны бузбагыла, бул программа өзгөрбөш керек. Кыргызстанда ушундай ишке киришиш керек деген маселелер да болду. Бирок эксперт катарында мен катышып жүрдүм. Ушу 6 доор 6 аймактан 6 киши катыштык, эксперт болуп, консультант болуп, билим берүү жаатында өзүбүздүн ойлорубузду айткан учурлар болду. Салгылашуу болду, дебаттар болду, дискуссиялар болду. Биз өзүбүздүн айтып аттык. Биз эгемендүү болдук. Биз Кыргыз улуттук мамлекеттин өзүбүздүн билим берүү стандарты болуш керек, өзүбүздүн программа болуш керек. Ошонун баардыгы тең биздин улуттук каада, салт, нарк, үрп адаттарыбызга негизделиш керек деген маселени көтөрө баштадык. Ошондо эле канча жыл, 30 жылдан ашып кетти. Ошондо эле көтөргөндө эле ошо келген окумуштууларыбыз чет мамлекеттен келгендер кичине мындай эмете башташты. Бизди бурай баштады. Жок, андай болбойт. Бул программа ошондой болуш керек. Көрсө көп программалар бизге эксперимент катары келишкен. Өзүнчө эксперименталдык аянтча түзүшкөн экен. Мен аны кийин түшүндүм. Ошо эксперименталдык аянтчада биз ошолордун жаңы иштеп чыккан, ойлоп таап чыккан программаларды эксперимент катары бизге пайдаланыш керек экен да. Анан кийин биз жаратпаганыбыздын себеби, анткени себеби биз деле патриотпуз да. Биздин да улутубуз, тилибиз, динибиз бар дегендей көп нерсени ачык айын айта баштадык.
болбойт, бул жарабайт деп. Но кыйнап таңуулаган программалар да болду. Китептер менен, программалар менен даяр келди. Бирок көбү бизде журулушуп, бизде иштеп кеткен жок. Бир аз эле калды. Биздин менталитетке кичине айкалышып кеткен, жакындыгы бар программалар иштеп. Ошол жерден агай мындай кичине ачыктап айта кетсеңиз, эмнелерди мисал катары да эмнелерди киргизгенге аракет кылышты? Мисалы мен өз көзүм менен барып ошо Америка Кошмо Штатына да барып келгем, көрүп келгем. Атайын анан Европалык мамлекеттерге барып көрүп келдик. Мен мындай жагын байкадым да, балдарга сурамжылоо жүргүзсөм, балдар деген көп суроого жооп бере албай калышты. Мисалы картаны көргөздүм. Кыргызстанды таап бергилечи. Америкадагы студенттерге суроо берип жатасыз. Ошо студент окуучуларга. Ким көргөзүп бере алат десем, бирөө да көргөзө алат. Кыргызстан дегенди билесиңер десем, жок дешти. Жогорку класстын окуучулары. А биздин жогорку класстын окуучуларына кандай суроону берсең, семчикири чагып жооп берет. Америка каякта? Түштүк Америка, Түндүк Америка жөнүндө, Мексика жөнүндө, Куба жөнүндө балентөлөр бүт барын айтып берет биздин балдар. Демек, бизде системада, советтик дордо системада, билим берүү системада жакшы болгон эмелерчи. Позитивдүү, керектүү маалыматтар берилчү экен. Анан кийин бирок бир эле жерин айырмалап калдым. Чоң айырмасы бар экен. Алардыкы көбүрөөк мындай баланын өзгөчө мындай эгосын, эгоисттерди тарбиялайт экен деп мен ошондой жыйынтык чыгардым. Мындай эле айтканда элечи. Өзүмчүлдөрдү. Мен муну билем, мен муну билишим керек, бул мага керек, мен муну тегиндем. Ушунчалык турмушка мындай эметилген, умтулган балдар эмеси көп экен. Бирок айырмасы эмне экен? Биздин балдар кандайдыр бир жөнөкөй. Ушундай ишеними күчтүү. Кандай десем, алардыкында системасында балдардын санын азыраак кылат экен дагы класстарда. Балдардын саны көп мектептерде деле болдук. Бирок балдардын өз алдын чалуулугуна көбүрөөк көңүл бурулат экен да ал жердечи. Анан кийин биз барганда ошо баалоо системасында көрдүк. Муш чоң имараттарда атайын центр, борборлор уюштурулуптур. Ар бир баланын биринчи окуу этабынан баштап аягына чейин бүтүргөнгө чейин кандайдыр бир байкоо жүргүзүшөт экен да. Тест алып турушат экен, байкап турушат экен. Бизде ал жок болчу. Биздики система башкача. Анан кийин усул жагынан дагы алардыкы кичине башкачараак көрүндү бизге. Советтик дордо биздикиден Тбилиси, Ташкент, Алматы, Фрунзе деп аталган Бишкек шаарында бардык программа китептердин бардыгы бирдей. Альтернативдүү окуу курал китеп деген жок болчу бизде советтик дордо. Бардыгы бирдей китеп менен окучу. Ал жерде болсо мен бизи как раз ошо бир штатка бардым, кайсы штат, Кентаки болуш керек. Атайын мектептин спорт залында ата-энелер чогуу бирдикте мектеп администрация, билим берүү тармак тейлеген департаменттер менен чогуу китеп көргөзмөсүн уюштуруп атышыптыр. Окуу китептердин. Ал жерде бир нече вариант, 5, 6, 7, 8 варианттар бар экен китептери. Бир эле математикасы канча вариант, географиясы канча вариант ушундай. Анда уже 10-15 жыл мурун эле бар болчу экен. Биз барып көрүп келдик. Китеп маселеси боюнча аларда кичине мындай эмерек экен. Тандоо мүмкүнчүлүгү түзүлгөн экен да, бизде жок болчу. Эми азыр мына Кыргызстанда Кудай буйруса, насип этсе мына өзгөрүүлөр, чоң реформалар жүргүзүлөт деген ойлор да айтылат. Анан кийин жакшы пикирлер да айтылат, өтө жакшы. Айрыкча биздин улуттук өзүбүздүн менталитетибизге шайкеш келген, жарай турган, биздин балдарга жакшы деңгээлде билим берип, жана ошондой эле жалаң эле билим алып эле материалдык жактан сен жетишиң керек, сен ийгиликтүү окуучу болушуң керек дегенди баса айта бербестен, окута бербестен биздин балдардын, жеке эле балдардын деле эмес, улуу мундагы адамдардын
руху ачка деген маселени көтөрүп чыгыш керек да. Руху ачка. Билим алып атабыз, окуп атабыз. Эми китептер бар, кандай болсо да китептер бар. Окуп атышат, мектептер бар. Жеке менчиктердин да саны көбөйүп атат. Мамлекеттик мектептерде мына чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Материалдык жактан өзгөрүүлөр болуп атат. Анан бирок ушу мен ушу көңүл бура турган нерсеси болуш керек деп ойлойм. Бул мазмуну, билим берүүнүн мазмуну, стандарттар, программаларда бизде дагы аябай жакшы иштелип чыгыш керек да. Билим берүү академиясы эми кайсы тармак болбосун, баардык тармакка киришиш керек да. Жөнөкөй мугалимден баштап министрге чейин. Ошо китеп, жаңы муундагы китептер, бүгүнкү талапка, бүгүнкү биздин муктаждыкты толуктай турган китептер болуш керек да. Мен ушуга да аябай көп көңүл бурам. Ошолорду байкоо жүргүзөм. Дүйнөдө азыр агай кандай кетип жатат? Негизи кандай методика менен окутканга аракет кылып жатышат? Эмне өзгөрүүлөр болуп жатат? Биз дагы эмнелерди байкап, эмнелерди алып кирсек туура болот? Билим берүү системасы. Мен жана башында айтып кеткендей эле методиканы түздөн түз усулду алып келип эле жабыштырбастан аны адаптациялаш керек. Адаптациялаш керек. Эмнеге адаптациялаш керек? Кандай багытта иштеш керек? Бул оңой эле нерсе. Бул биздин улуттук өзүбүздүн намысыбыз бар да. Өзүбүздүн улутубуз бар, салтыбыз, каадабыз, үрп адатыбыз бар. Кыргыз улутун биз таанышыбыз керек да. Аллах Таала деле суроо берет. Эмне үчүн Аллах Таала бизди ар түрдүү кылып жараткан деген суроо берилет да, кызыкча. Окуучулар берет, студенттер берет мага. Эмне үчүн ар түрдүү жаратып салган бардыгыбыз деп. Бирөөнү сары, бирөөнү кара, бирөөнү жашыл көк деп. Андан кийин тилибиз башка депчи. Ал көрсө максаты Аллах Тааланын өзү тааныгыла бири-бириңерди. Таанытқыла бири-бириңердин маданиятыңарды. Эгерде мен силерди мындай бир эле улут кылып эгерде жаратып койсо, анда жашоодо сыноо да болбойт, жашоодо кызыксыз болот да. Ошон үчүн биздин ар түрдүүлүгүбүз, поли маданиятыбыз, көп маданияттуулугубуз, көп тилдүүлүк, ошонун баардыгы тең биз үчүн чоң байлык, чоң казына. Биз деген бири-бирибизди таанып, билип, бири-бирибизден үйрөнүп, сиз абдан жакшы суроо бердиңиз. Башка мамлекет, башка эмелерде кандай эмелер бар, жакшы нерсе алыш керек. Бирок ошону биздин менталитетке адаптация кылыш керек да. Туурабы? Анан кийин программаларды көргөм. Азыр деле окутуп атат. Айтпай эле койгон кайсы мектептер окутуп атканын окутуп атат. Ошо программалар бар. Чет мамлекеттен иштелип келген, китептери даяр бүт барды тең. Кандай десем, мисалы кечелерди өткөрүү боюнча окуучуларда кечелер көп өткөрүлөт да. Биз эмне үчүн алар таң алаш керек өздөрүнүн кечесин. Майрамдардын аттарын айтпай эле койгон, майрамдар толтура. Ошол баардыгы тең жаштардын зээнин окутот, иманын окуйт, ишеними жок болот. Эң аягында натыйжа болуп үмүтсүздүк пайда болот да жаштарда. Үмүтсүздүк деген бул бүттү да, ал кимдин иши, ал шайтандын иши. Ким үмүтсүз? Шайтан үмүтсүз. Шайтан билет тозок болот экен. Ал билет натыйжасын, ал акыркы эмесин билет. Адам деген, адам да, бул инсан да, бул деген үмүтсүз болбош керек. Үмүт менен жашайбыз. Үмүт менен жашашыбыз керек. Азыр айтып атпаймынбы, мен чоң үмүтүм бар, жаңы китептер чыгат, жаңы муундагы. Биздин маданиятты аябай жакшы чагылдырган. Ошол маданиятыбызды биз дүйнө жүзүнө таанытышыбыз керек да, бул биздин милдет да. Мен кыргызмын, мисалы. Менин маданиятым, менин баш кийимим, менин сырткы кийимим, менин баскан турганым, азыктанганым, даамым, ошолорду билдириш керек да, таанытыш керек да. Туурабы? Ошого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Баардыгыбыз жапа турмак, мейли маданият болобу, мейли билим берүү, саламаттык сактоолоо, экономикалык, финансылык, любой баардык жерде биз улуттук биздин патриоттор тарбиялашыбыз керек. Патриоттук сезим бизде, мисалы, азыр эми жакшы нууна келип, жакшы болуп келатат. 20-30 жыл мурун патриоттук сезим деген бизде өтө төмөн пайызда болчу. Мен өзүм практик катары айтам.
ошо мамлекеттерди кыдырганда алардыкы айырмалуу. Ушундай патриотторду тарбиялашат. Сенин желегиң, сенин гимн деп коелу. Көп мамлекетте гимн деле жок. Гимниң, желегиң, сенин улутуң, кийимиң, маданиятың, тилиң, ошонун баардыгын сен билишиң керек. Сен баалашың керек. Аябай чоң бул баалуулук деп үйрөтөт да көп жерлердечи. Бизде эми мынакей Кудай буйруса. Кудай буйруса балдарыбызды ошондой багытта тарбияласак, нукура патриотторду тарбияласак, ошондо Кыргызстан и алдыга жылат, и өнүгөт, и дүйнө жүзүнө таанымал болот, таанытат. Туура айттыңыз. Анткени азыркы учурда жалпы эле эме кетип жатпайбы агай? Мисалы үчүн Америкада, Европада, чет эмелерде бул демографиялык кризис төрөлүп азайып жатат. Мунун артынан негизги маселе бул кадр болуп атпайбы? Эң күчтүү кадрлар болсо, мамлекеттагы бир ишкана сыяктуу ошо мамлекетте өнүктүргөн бул ошол күчтүү кадрлар да. Анан биздеги мени да өкүндүргөн нерсе, бизде акылдуу тунук, ушундай бир зээндүү, мыкты жигиттер, кыздар бар. Ошолор көпчүлүгү Американы сүйүп, Европаны сүйүп, ошол жака барышып, макул окуп келсе, иштеп келсе, тажрыйба чогултуп келсе жакшы, бирок ошол жакта калып кеткендер да өкүндүрөт да. Ошол үчүн сиз айткандай ушул мектептен баштап эле бизде анабыз окурмен деген окуу борборубуз бар. Ошол жакта дагы балдарга көбүнчө айтканга аракет кылабыз, айтып окутабыз да. Силер окугула, билим алгыла, четке барып макул иштеп, тажрыйба чогулткула, бирок мекениңерге келип ошол тажрыйбаңар менен бөлүшкүлө, ишканаларды ачкыла дегенге аракет кылабыз. Ушул нерселерди мектепте, университетте да кайра кайталап, биз айткандай мекенчилдикке, мекенин сүйгөнгө үйрөтсөк жакшы болот да. Өтө мындай жакшы нерсени, туура нерсени айттыңыз. Агай, эми ушул жактан баягы бере турган суроо, бала тарбиясына келе берели. Ошо тарбия деген эмне? Анан балдарды канча жаштан баштап тарбиялап башташ керек? Кайсы жашта, кайсы жаш өзгөчөлүгүнө жараша эмнелерге маани берсек туура болот агай? Абдан жакшы суроо. Бул дагы өтө суроолордун эң приоритеттүүсү деп жаңылышпайм. Анткени себеби бүгүн бала тарбиясы өтө курч маселе болуп, көп нерселерди, көп көйгөйлөрдү жаратып жатат дагы. Мен айтат элем, мына мисал эле тажрыйбама эле келтирем. Эмеде турсам, машина, автобус күтүп турган жерден эле, ушу Бишкектен эле бир эне сүйлөшүп атат телефон менен, бир досубу, курбусубу же коллегасыбы. Кызым менин тилимди албайт. Бир айтчы мага, бир кеңеш айтчы, эмне кылам, кандай кылам? Укпай атат. Кеч келет. Эрте келбейт. Окусун да жакшы окубай атат. Мени ушундай сыйлабайт, урматтабайт. Менин сөзүм анын үчүн эч кандай рол ойнобойт деп айтып атат да. Мен угуп турандайм, мындай угуп каласың да жол. Ошол да ой мен аябай чоң кандайдыр бир эмеге келтирди да. Күчтүү бир мисалдардын бири болуп чыгып, ал суроо тууралуу мен аябай катуу ойлондум. Эмне үчүн жапжаш эле эне кызы тилин албайт? Тарбия деген эмне? Тарбия качан башталат? Тарбия башталат качан? Жаш жубайлар бири-бирине макулдугун берип, мен сага үйлөнөм, сен менин балдарымдын энеси болосуң деп мындай келишим түзүлөт да, сурайт. Сен кандай, орун барбы, тиги барбы, ар түрдүү ооз-эки анкет жүргүзөт да жаштар. Анан макул болот. Ошондон башталат бала тарбиясы. Эне атасы кандай таанышкан, кандай кырдаалда, ким тааныштырган, ким алып берген, кайсы ой менен үйлөнүштү. Ошол эң негизги. Жакында эле мына бир жаш үй бүлө дагы айтат. Биз үйлөндүк, бирок балалуу болбойбуз. Биз азыр пландаштырган жокпуз баланы деп атат. Мынакей көрдүңүзбү кандай? Эмне үчүн үйлөнөт? Маселе туулат, суроо туулат. Эгерде балалуу болбосо эмне үчүн үйлөнөт деген маселе туулат дагы. Бул биздин кайра эле биздин менталитетке туура келбеген нерсе. Туурабы? Мейли 5-10 жыл жашайт экен. Анан баласы жок өтүп кетеби же кандай болот? Эгерде төрөбөй калсачы, мүмкүнчүлүгү болбой калса, физиологиялык мүмкүнчүлүгү болуп, репродуктивдик эмеде адам баласы, аял киши төрөш керек да. Ал чак кайра келбейт. Ошону мен угуп аябай таң калдым да, жаштар эмне болуп атасыңар силер?
андай болбойт. Силер үйлөндүңөр, демек силер пландаштырыңар үй бүлөңөрдү. Канча балалуу болот, кандай бала болот, кандай тарбиялайсыз ал балаңызды, кайсы багытта, эмне биздин бала үчүн өтө чоң баалуулук болот деп ошол тууралуу сүйлөштүңөр же сүйлөшкөн жоксуңар? Сүйлөшкөнбүз дейт. Көрдүңүзбү, азыркы учурда жаштарда кандай десем сабатсыздык бар да, айрыкча үй бүлө курууда. Анткени себеби буларга эч ким может үй бүлөдөн айтпайт, ата энеси айтпайт, эже байкелер, эжеси жеңелер айтпайт. Ошол коом, ошол чөйрө ушундай балдарды тарбиялап атат да. Менин оюм ушундай. Тарбия деген бул негизи үй бүлө деп мен эч тарбияны үй бүлөдөн мен ажырата албайм. Ажыратпайм. Айта кетем, ажыратпагыла. Үй бүлөдө тарим да берилет. Бирок тарим, билим берүү, билим тууралуу багыт берүү бул мектептин милдети. Мугалимдер бар, педагогдор бар, окуган, психологияны окуган, педагогиканы окуган, өзүнүн предмети боюнча ыкмаларды билет. Бер өзүңдүн предметин, баланы үйрөт, окут. Оорте болобу, кайсы болсун, экзамендерге даярдансын, өзүнүн таңдаган кесиби боюнча окуу жайга өтсүн, өтпөсө анда иштесин. Иштеп анан кийин сырттан окусун. Ар кандай жолдор бар да. Негизгиси бүгүн бизде ошо кичине ушул маселеси кичине аксап келатат десем мен жаңылышпайм. Үй бүлөдөн тарбия башташ керек. Үй бүлөдөн тарбия алыш керек. Анан дагы бир мисал келтирип кетейин. Турмуш жашоодон эле бүгүн мынакей жолуктум, мен бейтапканага баргам. Бир апага жолуктум. Ошо апа 3 баланы алып келген, ошо мен иштеген мектепке. Айтты: балдар жакшы дейт, экөө жакшы окуп атат дейт. Анан кийин бирок улуусу жакшы болбой кетти. Аны агалар алып кетип калган да, бир туугандар. Эми балдар жетим балдар да. Агалар алып кетип калган. Ушундай жакшы жолго түшпөй мени кейтатат деди да. Эмне болду, кандай болду, мен азыр айтпай эле коеюн. Бул баардыгына белгилүү нерсе. Бала колдон чыккандан кийин, көзөмөлдөн сыртта калгандан кийин ал чөйрөнүн баласы болуп калат да. Кайсы чөйрөдө ал бала? Түшүнүктүү. Тартип бузулду дегенде түшүнүктүү. Көчө баласы болуп калды. Ошол чөйрө да көп тарбия берет деп ойлойм. Үй бүлөдөн кийин колун кошуна анан чөйрө. Ал чөйрөнү бала өзү таңдабайт. Чөйрө баланы таңдап коюшу мүмкүн. Кел биз менен барып кел, көрүп кел. Дегенде эле бүттү, бала деген бат эле ошол чөйрөнүкү болуп калат. Ошондон да сак болушубуз керек. Бир туугандардын дагы өзгөчөлүгү бар. Бул өзгөчө чөйрө деп эсептейбиз. Эң негизги балага деген ата эне. Биринчи жаратуучу бизди жаратканыбыз. Андан кийин эле ата эне кетет. Баланын атасы, энеси. Жана айтып атпаймынбы, жаштар азыр көп мындай шалакылыгынан эмес, жоопкерчиликсиздигинен эмес, бул билбестигинен, сабатсыздыгынан баш кошуу маселесин тез чечип алышат дагы. Андан кийин кандай баш кошобуз, кандай шартта, кандай болот, планыбыз кандай дегендей пландаштырып, келечексиз кандай болот. Андан кийин азыркылар аябай көп эме болуп атат. Той, шаң шөкөт, свадьба кылбасаң мен тийбейм сага дегендер да болуп атпайбы? Ошолор аябай чоң мындай турмушунда, жашоосунда аябай чоң кандай десем бир тоскоолдуктар болот да. Анткени себеби бүгүнкү статистика деле өзү айтып турат, ажырашуу абдан көп жаштар арасында. Болбогон эле маселе үчүн. Андан кийин кредит деген маселе бүгүнкү күндө өтө чоң. Балдардын тарбиясына, балдардын аң сезимине чоң кандай десем бир өкүнүчтүү жагдайларды алып келип атат да. Өкүнүчтүү деген себеби бир эле мисалды келтирейин. Сабакта мугалим 18 цифрасын өтүп атат сабакта, түшүндүрүп атат 18 деп көп жолу айтып атат да эми. Түшүндүрүп атат балдарга. 10го 8 кошсо 18 болот, 8ге баарын түшүндүрүп атат, ар түрдүү эмелердин жолдорун.
десе, бир бала колун көтөрүп эмне болду десе, эже 18 деген санды айтпаңызчы, сиз айткан сайын мен деген ыйлагым келип атат, аябай жан сезип атам өзүмдү, мен класстан чыгып кетейинчи. А эмне канча болуп кетти 18 сагам? 18 число ар бир ай жакындаган сайын ата энем экөөбүздүн ортосунда жанжал чыгат дейт. Бизди урат, сабайт. А эмнеге десе, 18 числода билесиз да, мен атам деген кредит төгөт. Кредит төгөт, ошон үчүн үйүбүздө жанжал. Мен ушул цифраны эң жаман көргөн цифрам. Айтпаңызчы дейт. Бул бала, кичинекей эле бала, бул башталгыч мектепте окуп аткан бала айтып аткандан кийин бул балага кандай тарбиясына кандай эме берип атат? Таасирин берип атат. Бул өтө терс таасирин берип атат. А мындай нерселер көп да. Бул бир эле үй бүлөнүн маселеси, 18 деген цифра. Андан курчак маселелер дагы бар да. Кредиттен сырткары дагы көп нерселер бар да. Карыз, атаандаштык, кошунан бирдемке алсак меники да болуш керек. Кошунан бирдемкени жаңыртса, мен да жаңыртышым керек деп ушундай нерселер көп болуп атат азырча атаандаштык. Эми буну деле апам дагы өтө акылмандуу адам болгон, айткан, балам бир жаш кезинде эле окуп жүргөндө бир заман келет балам, ошондо көрөсүңөр. Ошон булар намаз окуган кишилер билет да. Бир заман келет, убакыттын берекеси качат. Ушундай тез өтөт. Андан кийин атаандаштык деген маселе туулат. Бири-бирин көрүп кошуналар дейт. Бири-бирин көрүп атаандаштыкта ошонун негизинде алар кандайдыр бир ортосунда жек көрүндү, карым катнаш жок, алыстоолор болот. Бир туугандардын ичинде дагы ошондой маселе дагы болот. Кошуна эмес, бир туугандарда ошондой маселе болот. Ушундай заман келет, дүйнөгө кызыгуу, дүйнө заманы келет. Ошондон сак болгула. Эч качан дүйнөгө кызыкпагыла. Кандай жерде иштебе, канча маяна алба, ошого шүгүр деп тоого келтирип, үйүмдө наным бар, иче турган чайым бар, шүгүр, альхамдулилля деген сөздөрдү көбүрөөк айткыла деп үйрөткөн. Адал болсун деп. Адал болсун деген. Эч качан бирөөнүн кандайдыр бир байлыгына болобу, жетишкендиги болобу, материалдык жактан кызыкпагыла дегенде, Аллах берчүсүн берет, алчусун алат. Ал силердин маселе эмес деген да. Силер чынчыл болгула. Бирөөнүн акысына кирбегиле. Эмгектенгиле. Эмгек маңдай тердин тапкан десеңер, жугумдуу болот, берекелүү болот. Көп нерседен насаат айтчу экен. Мен көп эстейм ушуну. Балдарыма деле айтып коем. Мен деле ушуну, апаңыз сизге жакшы багыт берчү экен деп балдар дагы баалап айтып калышат да. Азыр агай, жана кошуналар менен атаандаштык деп эдиңизби? Азыр кошуналар менен болуп мурда жеңилирээк болгон экен да. Аз кошуна эмес, азыр интернеттен көрүп туруп, жалпы азыр Кыргызстан деңгээлинде керек болсо дүйнөлүк деңгээлдеги атаандаштык болуп жатат да бири-бири мененчи. Атаандаштык дагында сиз айткандай өтө бир курч абалга келип калган мезгил да. Туптуура. Агай, негизи эле жанагы бала тарбиясында эмесинде айтып кеттик, себептерин айтып кеттиңиз. Эми жанагы жаш курагына жараша эмнелерге маани бериш керек, кайсы жашта эмнени балага сиңиргенге, ошону берип калганга аракет кылыш керек, жетишип калыш керек. Бул жанагы нерсени бир сыйра дагы кайталап кетем, дагы эле кайталамакчымын. Бала тарбиясы ошо жаш улан кыздар баш кошкондон башталат депчи. Түйүлдүк пайда болгондо анда таасирдүү тарбия башталат. Анткени себеби атасы тааныш керек, энеси тааныш керек бала менен. Жакшы мамиледе болуш керек. Ошо баланы сүйүш керек, ошо баланы күтүш керек. Ал баланын көзүнчө үйдө жанжал болбош керек. Мейли эненин курсагында болсун, мейли жаңы төрөсүн, баланын көзүнчө жанжал уюштуруу, ошондой бир болбогон эле бир нерсеге эле кандайдыр талаш тартыш болуп кетсе, бул балага дагы аябай таасирин тийгизет. Бала ошол мезгилде уже тарбия ала баштайт ата энелерден. Анан кийин жакшы, жагымдуу бир кандайдыр бир сөздөр айтылса, жагымдуу бир маанайда болсо үйдө шарт, үй таза болсо,
убагында жыйналып, ордорунда болуп, бардыгы тең. Чайың даяр, тамагың даяр, азыктар бар, бардыгы жакшы. Кожо экенин дагы көңүлү, жайдары жакшы. Ошондой маанайда балдар тарбияласа, бул жакшы нерсе болот. Анан кийин ошонун баарын мен кайра айтып кетем. Улуттук өзүбүздүн кандайдыр бир ар бир үй бүлөдө уюштуруучулук маданият болуш керек да. Бир үй бүлө экинчи үй бүлөгө окшобойт. Ошону мен айтып атам да, уюштуруучулук маданият деген бул учурашуу маданияты үйдө кандай. Босогон аттаганда оң бут менен кир, балам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух деп кир. Салам айтып кир үйүңө. Чыгып баратканда дагы өзүнүн эрежеси бар. Сол бут менен чыгып. Анан уунага отуруп атканда, же бир ишти баштап атканда бисмиллах деген сөздү айт, балам. Ушуларды үйрөтүп коюш керек балдарга. Балдар билиш керек. Биздин канча жаштан баштап үйрөтүш керек агай? Бул деген бала төрөлгөндөн баштап, тарбия болсо балага таасирдүү тарбия бул эненин курсагынан башталат да. Эненин курсагынан. Таасирдүү деген себеби сырткы факторлордун таасирлери жатат. Өтө чоң роль ойнойт. Жана айтып атпаймынбы? Үйүндө каты чыгарып, жанжалдарды кылуу болбойт. Позитивдүү маанайда бала өссө, эмчек эмсе, сүт эмсе, позитивдүү маанайда менин балам эң акылдуу, менин балам эң сулуу, менин балам Кудай буйруса иншаллах билимдүү бала болот деп ушундай сөздөрдү айтыш керек балдарга. Ошондо баланын ар бир кандай десем бир клеткаларына сиңет дагы, бала уже тарбиялап атат. Бала кандайдыр бир багытка түшүп атат, бир нукка түшүп атат бала. Андайлар көп үй бүлөлөрдө жок да. Мисалы, китеп долбоору боюнча биз иштедик. Китеп окутуу боюнча анда ошол маселе аябай көтөрүлгөн, өкмөткө чейин. Китеп окуу жөнөкөй эле окуу эмес, түшүнүп окуу китепти. Анан сурамжылоо жүргүзгөндө көп ата энелер жооп берген. Жок, мен китеп окубайм балдарыма. Качан окуйм мен? Уй саап жүрсөм, мал тейлеп жүрсөм, атасы жакта жүрсө, иштеп, монтип жүрсөк, кекиртекти ойлоп, кайдагы китеп балам деп жооп бергендер болду. Вот биздин катабыз ошондо да. Азыр бизде деген эми сабатсыздык жоюлду да. Окуганды билишет. Кыргызча эмес, даже орусча окуп атышат. Азыр англисче деле окуп деп сүйлөп жатышпайбы азыр. Ошон үчүн биз коркпошубуз керек. Эмнеден коркпошубуз керек? Бала тарбиялагандан коркпошубуз керек. Позитивдүү негиздин чоң бир жакшынакай бир принциптери бар. Позитивдүү. Менин балам мыкты болот. Менин балам спортсмен болот. Улутту чыгарат. Улутту даңазалайт. Патриот болот деген маселе менен тарбияласак, балдардан бир нерсе чыгат. Анан сен көкмейсиң. Ой, сен ушундай маңырбысың, көкмейсиң, сенден адам деле чыкпайт го деген маселени ата энелер көп айтат. Карачы отурганыңды. Карачы тамак жегениңди. Маймылдан калышпайсың. Бул эң тез жаман таасир бере турган сырткы факторлор болбойт. Балага эч качан айтпаш керек. Ал баладан эмнени күтүүгө болот? Салыштыралы, позитивдүү маанайда тарбияланган бала, негативдүү маанайда тарбияланган бала. Бизде көчө балдар дагы азайып калды. Көчө балдар пайда болгондо жана кайры сурап. Ошондо да биз аябай чоң акциялар жүргүзүп, көчө кыдырып балдарды кармап, эми ар кандай иш-чаралар жүргүзүлгөн. Ошондо мен бир маселе ойлондурганда, бул балдардын ата энелери кайда? Бир туугандары кайда? Клубтардан барып балдар терип чыгышыбыз. 11-12-лерде түнкү. Анан чакыртасың ата энелерди. Эми идейдин адамдары менен чогуу иштейсиң. Жаш жетпеген балдар менен иштегенде, алар менен чогуу иштейчүбүз. Анан мен эми жумушта жүрсөм, мени чакыртасыңар, мен түнкү эмеде иштейм. Элестеткиле, түнкүдө иштеп атат сменде. Баласы көчөдө жүрөт. Түнкү клубда жүрөт. Анакей. Ооба, кана тарбия? Жок, тарбия жок. Ошон үчүн үй бүлөдө дагы кандайдыр бир милдеттерди бөлүштүрүү маселесин дагы билиш керек ата энелер. Ушу сабатсыздыктан да
кетип атса табышташ керек агасына, эжесине. Жана сиз аябай жакшы айтып кеттиңиз. Кошуна чөйрөсү деп. Кошунага эмне үчүн табыштай албайбыз? Кошуна дагы жакшы тарбиячы. Кошуна деле жакшы карап берет. 3-4 саат карап берчи баламды. Сенин балдарың менен ойноп турсунчу. Анан келип эле алып кетем. То есть ушундай бир шарт түзүп, балага кандайдыр бир мындай көңүл бурулса, ал баладан бир нерсе чыгат. Туурабы? Ооба. А бизде көпчүлүгү унутта калат да, балдарчы өзүнө өзү берилет дагы. Анан баласы кайда жүрөт? Кээ бир ата эне звонить этсең айтат, каякта жүрүптүр балам мен. Үйгө алып барып койгулачы. Мен барып калам 2 саатта. Мынакей. Ушундай нелер бар. Ошон үчүн биз өтө сак болушубуз керек. Анан мына бүгүн да бир кызым менен сүйлөшкөндө да бир жакшы ойду айтты. Ал ой айтылып келди. Ушу энелерди үйрөтүү мектептерди жандандырыш керек деген. Эне мектеби дегендер бар. Долбоор келген, Кыргызстанда да азыр деле иштейт, дагы эле кайталап кетем. Көп эле жерде айтам мен. Энелерди үйрөтүш керек. Анткенсе коломтонун ээси болгону менен дагы бир милдети бар эненин. Бул тарбиячы. Ким тарбиячы? Эне тарбиячы. Көп жечкен мамлекеттерде энелерге көп көңүл бурулат. Энелер окутат энелерди. Ар түрдүү мастер класстарды жүргүзүшөт энелерге. Анан атайым ал табышкер. Ал сыртта жүргөн адам. Ал таап келет. Балдарына жолугат, сүйлөшөт. Кайра эле эртең менен кетет. Табышкерлик милдетин аткарганга иштейт. А эне үйдө балдар менен калат. Эң чоң тарбиячы бул эне. Менин жеке оюм ушул. Анткенсе мен өзүмдүн апаман мен аябай чоң мисал алдым. Менин апам таңкы 6-да 5-терде кетет жумушка, түнкү 12-1-лерде келет. Ушундай жумуш ушундай болчу да. Анан көпчүлүгү биз арыктын жээгинде отуруп, апа деп күтүп отурчубуз. Агаларым карачы, эжелерим карачы, бирок ошондой болсо дагы бизге апа өтө баалуу адамдар болуп сезилген да. Анан апам келсе бизде майрам. 6-анан кийин ишеме күндөрү үйдө болсо бизге майрам. Психологияда деле бар. Балдардын негизги кандайдыр десем корголнуучу бир жаш өзгөчөлүгү бар да. Бул 7 жашка чейин. Бала эненин жанында өсүш керек да. 7 жашка чейин. 7 жашка чейин бала эненин жанында болбосо мээрим жок болот. Баланын кулуктун өзү калыптанып жаткан мезгил бул өтө мындай учурда өтө тонкий нерсе. Ошо 7 жашка чейин. А негизи азыр деле окумуштуулар деле таап чыгышты, айтып атышат эме деп. Негизи бала маалыматты жакшы алса, ийгиликтүү бала болот дейт. Туура маалыматты туура кабыл алса учурунда. А кайсы учурда деген маселеге 3 жашка чейин. 3 жашка. Бирөө алып келиптир баласын. Мага ушу балама жардам бериңиз. Тарбиясынан кичине эме болуп атам депчи. Күмөн болуп атам. Туура окутуп атам, туура тарбиялап атам. А балаңыз канчада десе, мен балам 6-да десе, кеч дептир. Сиз кеч келдиңиз. Мага мурдураак келгенсиз, мен сизге жакшы нерсени айтып берем. А эмнеге кеч десе, сиз балаңызды 3 жашка чейин жакшы көзөмөлдөө болуш керек. Ал бала деген кандайдыр бир суу маалыматты өзүнө кабыл алат го. Терс маалымат болсо суунун структурасы өзгөрөт, түзүлүшү. Позитивдүү маалымат болсо анда деле түзүлүшү өзгөрөт. Өтө позитивдүү суу ал дары катары кете берет да. Структурасы негативдүү болсо, терс болсо ал уу катары кетет да. Адам баласы. Бала да ошондой. Мына азыр айтып атпайсызбы, окумуштуулар деле Курандан таап чыгып атышат азыр көп нерселерди. Куран айтып атпайм, бул чоң мугалим. Ошол жерден таап чыгып атышат. Эми биздин жер планетабыз 71% суудан турат деп атпайбы? Адамдын денеси дагы 71% суудан турат. Кандай окшоштук? Окшоштук көрдүңүзбү? Ошон үчүн бала бул суу.
эмне маалымат берсең, ошо маалыматты сага 7-8 жашка чыкканда бере баштайт. Эмне үчүн балдар мектептен ыйлайт, бала бакчага барганда ыйлайт, апасын этектейт, качат тарбиячы мугалимден, балдардан коркот, сүйлөшкүсү келбейт, түнт болот, бир бурчка алып отуруп алат. Бул уже комплекс, баланын кандайдыр орусча айтканда комплекс неполноценности. Бул травма алып калган дегенде, травма алган же болбосо маалымат, туура эмес маалыматтар балага келген. Айтып атпаймынбы, суу сиңирип алганда бала маалыматтар сиңирип алат. 3 жашка чейин баланы эмне кылыш керек? Тыйбаш керек. Эй, кой. Колуң күйөт. Интет, жыгыласың. Сак бол деп. Жок, жана сиз айткан сөз. Жок деген маселелерди көбүрөөк айтат татылдерчи балдарга 3 жашка чейин. Жок дебеш керек. Ооба балам, бул ушундай. Кана кылып көрчү. Мейли, эчтеке болбойт, болбой калды, кийинкиде болот. Позитивдүү маанайда балага эме бериш керек, маалымат бериш керек. Бул суу, бул чай. Көрдүңбү? Бул ысык, бул муздак. Балам эмне кылып атат? Баладан эч качан сурабаш керек. Мисалы мен, кел балам экөөбүз 5ке чейин сабаган үйрөтөйүн сени деп атасы отурат. Сабатсыз ата. 1, 2, 3 айт. Бала айтпай атат. Айт деп атпаймынбы сени? Бол айт, же болбосо муштар бер. 1, 2, 3 деп айт. 3 жашка чейин балага эч качан андай кылбаш керек. Сен өзүң айт. 1, 2, 3, 4, 5. Көрдүңбү балам? Мен 5ке чейин санадым. Кружкаларды көрсөтөт, санап берет. 1, 2, 3, 4, 5 кружка бар. Бир кружканы алып коелу канча калат? 4 калат, балам. Өзүң жооп бер. 3 жашар балага только маалымат бере бериңиз. Маалымат бериңиз. Бала деген ал кабыл алып атат. Ал уже түшүндү сиздин эмеңизди. Бирок айта албайт. Мүмкүнчүлүгү жок баланын. Баланын мүмкүнчүлүгү жок айтып бергенге. Айта албайт. Мүмкүнчүлүк качан пайда болот? Качан бала жарылганда. Качан жарылат бала? 4 жаш, 5 жашта бала жарылат. Ошондо сизге санап берет, сизден кыйын санап берет. Ата кел экөөбүз 5ке чейин санайлы. Мына ошондо. Биз баланы деген андай деңгээлде тарбиялап айтпайбызбы? Ар бир жаш өзгөчөлүктүн өзүнүн кандайдыр эмелери бар, жолдору бар. Мисалы китеп окуу долбоорунда 9 эреже бар китеп окутуу балдарга. Китепке тартуу, китепке кызыктыруу. Ал эреженин мейли 9-ун бербесең да хотя бы 2-3-өн берсең балдарга. Китеп кармаганды, китеп барактаганды, анан кийин тамгаларын айтып бергенге мейли. Же сүрөттү көргөн сүрөттү айтып берип, эмнени көрүп атасың? 3 эрежесин ал да. Ошо менен иштей берчи балдар менен, үйрөтчү, китеп окуп берчи. Айтып атпаймынбы жана ата-энелер 15 жок дегенде, эми ушундай норма бекитип коюп туруп, көп мамлекеттерде 15 мүнөт китеп окуп бериш керек балага депчи. Мектеп жашына чейинки балдарга жок дегенде 15 мүнөт китепке кызыктырып окуп бериш керек деген. Жок дегенде 15 мүнөт. Анан жаш өзгөчөлүктөр боюнча мен айтып кетейин, ошол маселе да өтө орчундуу. Бардык китеп бардык балдарга эле жарай бербейт. Туурабы? Мынакей 3 жашка чейинки балдардын китеби бул чоң форматта болуш керек. Түстүү болуш керек. Ичинде сүрөттөр чоң болуш керек. Шрифттери майда болуш керек. Мына эрежеси. Биз болсо шрифттери килтейген, сүрөтү кичинекей, анан 3 жаш, 5 жаштагы балдарын отуруп алып кыйнап атасың. Кара, оку, мына мындай болбойт. Ал форматтагы китептер кимге жарайт? 4-чү класс, 3-чү класста окуп аткан балдарга жарайт. Ошон үчүн китеп таңдоодо дагы биз аябай жакшы ойлонуп тандашыбыз керек. Эми китеп сатып алганга кыйын, раритеттердин китептери эң сонун деп айтышат. Кечээ эле мына талкууладык. Раритеттиктер жакшы, туура, кымбат, туура. Бирок өзүң жасап бер да ошо китепти колуңан келбейби? Эски барактардын ак жерлерин чогултуруп берип, эмне? Үйдө боек тапса болот да, карандаш, акварель, балерин төлөмдөрдөн арзаныраак. Ошо менен бала менен отуруп тарт, бала менен жаза, бала менен жакшынакай наристе кичинекей китепчелерди жасап чык. Көрсөт балага. Бала андан бетер кубанат. Бул биздин атам экөөбүз, апам экөөбүз жасаган китеп деп мактанат туугандарына. Бул андан бетер
тарбиялык таасири аябай күчтүү болот берки китептерге караганда. Эми берки китеп караганда берки китепти алып бериш керек. Ошон үчүн мен көп ательерге айтам, инвестицияны балдардан аябагыла дейм. Акчаны балдардан аябагыла. Айрыкча билим алууда, билим берүүдө деп айтам көп. Анткени себеби билим алган бала эч качан турмуш жолуна чыккөндө өзүн жогото албайт, адашпайт, өзүнүн жолун тез таап кетет. Ушул жагынан ошо бул тарбиялык мааниси өтө чоң да. Рахмат агай. Могу эми боюнча да айта кеттиңиз да агай, азыр жакшы бир нерсени козгой кеттиңиз. Айта кеттиңиз, мына бизде дагы окуу борбор иштетебиз. Акыркы мезгилде агрессиюдуу балдар, анан түнт балдар көбөйдү да. Сиз айткандай жана бир нерсени айтсаң эле, кичинекей эле бир нерсе кыйлап жиберген балдар бар. Өзүнүн оюну кенен айта албайт, коркуп турат да, бир нерседен мындай урушуп коет дейби, билбейм, мындай коркуп ушундай жүргөн балдар бар. Анан биз бир 50 ата энени чакырып, алар менен дагы бир сабак уюштурдук. Алардан айтып жатат, ошо эки маселе. Биринчиси телефон маселеси. Балдарыбыз телефондон чыкпай койду. Баарыбызда ошол маселе дейт. Экинчи маселе балдарыбыз агрессиюдуу дейт. Анан үчүнчү маселе бизге мындай эме кылбайт дейт. Биз менен сүйлөшпөйт дейт да, мындай жарылып оюн айтпайт дейт. Ошого бизден көбүнчө суранышат, силер мындай сурап бергилечи, балам өзү эмнеге кызыгат, мындай ичинде эмне бар билип бергилечи дегендер да көп да. Ушул маселелер эмнеден деп ойлойсуз агай? Мына биринчи жанагы суроону берейин. Агрессиюдуу болуп жатканы, балдардын түнт болуп жатканы, бат эле ыйла бергени, ушул маселе эмнеден келип чыгат? Анан муну менен кантип иштешсе болот? Бул балдар менен. Негизи агрессивдүү балдар азыркы учурда абдан көп, туура айтасыз, абдан туура суроо. Бул жерде агрессиясы качан пайда болот, эмненин негизинде пайда болот деген маселе, ошонун түпкүлүгүн карасак, бул көпчүлүк стресс алган балдар. Айтпадым жана башында айтпадымбы, үй бүлөдө кандай маанай түзүлгөн. Жанжал, чыр чатак бүттү, ал бала түнт болот. Бүттү, ал баладан эчтеке уга да албайсың, эч нерсе ала албайсың, маалымат да ала албайсың, сурооңо да жооп бербей коюшу мүмкүн. Бул стресс алган балдар. Андан кийин стресстин ар түрдүү кырдаалдагы стресстер бар. Үйдүн ичинде жана мен айткан жанжал, идиш сынды, үйдө уруш. Экинчиси болсо чөйрөдө, көчөдө. Мисалы, кичинекей күчүк эле жигит баланы кубалайт. Коркот да бала, качат да, мына стресс. Же болбосо дагы бир мисал айтты, бир жакын эле кишим айтты, ушу баламды мугалим сөмөй менен көрсөтүп, жаман катуу тилдеп, чоң кишини тилдегендей эле тилдейт, балам турат дейт. Мына агрессия кайдан пайда болду? Мына баланын кулк мүнөзү калыптанып келе жаткан мезгилде бала ушундай стресс алды. Стресс алгандан кийин бул да баланын организминде өзүнүн дене боюнда бир өзгөрүүлөр болот да. Айтып атпаймынбы? Бала бул суу менен салыштырганда көпчүлүк адам. Вот канчалык бала терс нерсени, сырткы факторлордон келсе, ошол терс нерсе баланын дене боюна, деги эле организмине бир өзгөрүүлөрдү киргизет да. Өзгөрүү кирет. Терс нерселер көп пайда болот. Анан бүттү, ал терс нерсе өзү бир күнү болбосо бир күнү ойгонот. Бир күн болсо ойгонот. Ошондой жанагы түнт болуп жатканы, агрессиялуу болуп жатканы ошол көбүнчө стресс алып калгандан балдардын. Ооба. Туура эмес жагдайда болуп калган баланы. Бир нерсени көрүп калганда да болот бала, стресс алат. Туурабы? Анан андай нерселер көп эле. Автобуска түшөт, унаа түшөт, мектепке барат, андан жыгылат, бирөө түртөт, сумкасы айрылып кетет, топчулары жүрүп кетет. Мына стресс. Ушулардын баардыгы деле чогулуп туруп бир күнү бала ошондо ошол нерселер чыга баштайт. Эми агай, бала макул ошол стресс алып калды дейбизби, травма болуп калды, кандайдыр маселеден улам. Эми ошол бала менен кантип иштеш керек агай? Мисалы бир 7 жаштагы бала дейли, 7-8 жаштардагы бала травма алып калды, түнт, ыйла берет кичинекей эле нерсеге. Бул балага кандай мамиле кылыш керек? Ошону жойсо болобу? Эң туура суроо бул
практикалык түрдө айтсам болот. Мисалы бир мисал келтирип кетейин. Ошо Россияда окуп атканда биздин психолог агайыбыз Иван Васильевич Чекунов деген өтө күчтүү мугалим, мен сыймыктанам. Ошол киши айтканда, биз формалдуу нерсеге көбүрөөк багынып калганбыз дейт да. Мисалы кичинекей кызы ыйлап атса, бир чоң эле адам келип эле сурап атат: сен кайсы маселе боюнча ыйлап жатасың, кызым? Мага ошол маселеңди айтып койчу. Эмне суроо боюнча сен ыйлап жатасың? Бул формалдуу суроодо, бул совсем балага ылайыктуу эмес суроо. Ошон үчүн бала жекелей үйдөн эмес, коомдон да тарбияланат. Коомчулукта буга да көңүл буруш керек да. Мисалы көп мамлекеттерде мен байкадым. Жакында өзүм деле барып келгем Турцияга, бирок туугандарым барып келди. Мага ошону айтып атышат да, мен канча жыл мурун барып келгем. Айтып атпайбы: Асан агай дейт, мен бирдемкени байкадым дейт, Турциядан дейт. Ушундай балдарды жакшы көрүшөт экен дейт. Коомчулук жакшы көрөт экен балдарды дейт. Анан кийин кантип жакшы көрөт экен? Бир мисал келтирчи десем, баласын ала барган Мухаммедти. Бирге чыккан баласын ала барса, ушундай жакшы көрүшүп, атын сурап, учурашышып, башынан сылап, ошондой болуш керек да. Анан топчусу үзүлүп кеткен, автобустан түртпөйген, бутун басып алган, бантиги түшүп калган кыздарды ким аларга көңүл буруш керек? Энеси жумушта да, атасы жумушта. А кыз бакыш коомчулукта ошондой стресс алып жатат. Ким көңүл буруш керек? Сиз көңүл бурушуңуз керек. Мен көңүл бурушум керек. Жалпы коом ошо кызды көрүп, чач башын оңдоп, кийимин күйүп тазалап, башынан сылап: кызым, эмне жардам керек? Эмне болдуң? Кандайсың мана? Эмнеге ыйлап атасың? Кел экөөбүз сүйлөшөлү деп, ар жакка алып сүйлөшүп алып алар, көңүлүн көтөрүп айтып, ошол коомчулуктун таасири жакшы да. Ал жерде коомдун кандайдыр бир маданияты башкача да. Туура айттыңыз агай. Жана сизге чейин Кыяз Молдокасымов деген агай келип, тарыхчы. Ошол агай айтты эле. Муну урууга бөлүнүүнүн жаман жактары, мен жакшы жагын айтып кетейин деди да. Бул уруу бөлүнгөндө ошол уруу өзүнүн ичиндеги ошо балдарды, кыздарды өзүнүн кызындай кабыл алып, уруусунан бир ууру чыкса же жаман бала чыккан болсо, уруу тыйган дейт да нерсени. Уруу мындайча айтканда ошол балдарды өзүнүн баласындай көрүп тарбиялаган деп. Эми бул биздин кыргыз элибизде бар нерсе да, бирок тилекке каршы сиз айткандай акыркы мезгилдерде бирөөнүн баласы менин балам болуп калды да. Сиз айткандай коомчулукта жүргөнүбүздө дагы менин балам кыргыз болуп атабы, биздин балабыз деп кабыл алсак өтө жакшы болот экен да, жыйынтыгы сиз айткандай. Туура. Ошол кандай десем, негизи баардык нерсенин баардык тарбия болобу, билим болобу, адамдын өзүнөн башталат. Адам бир кандайдыр бир чогултулган бир кичинекей, зипировать этилген бир кандайдыр бир аалам. Көрдүңөрбү? Бир адамда кандайдыр бир бүтүн аалам бар да. Кандай бүтүн аалам бар деген? Бул китептерде деле жазылган, Курандан деле алынган, тафсирде деле жазылган. Менделеевдин, Дмитрий Иванович Менделеевдин химический системасы бар го, элементтер. Ошо элементтердин баардыгы тең ааламда бар да, и адамда да бар бүт. Ошол системада баардык элементтер адамда да бар. И ааламда да бар, жерде. Ошон үчүн ар бир адам аалам менен байланышта. Ар бир адам аалам менен байланышта. Каалайбы, каалабайбы аалам менен байланышта. Түздөн түз байланышта. Анткени себеби ааламда болгон элементтердин баардыгы тең адамдын денесинде бар. Кандай өзгөрүүлөр болуп атса адамда, ааламда деле ошондой өзгөрүүлөр деле болот. Туурабы? Кандайдыр бир системалаштырган адамдын денеси өтө кылдат менен тартипке келтирилген да. Ааламда ошондой. Мисалы планеталардын бирөө эле мындай жылып кетсе, 1 миллиметрге жылып кетсе, бул катастрофа алып келет. Ошондой болуп атпайбы? Анан адамда дагы өзгөрүү болот. Денесин өзгөрт. Качан өзгөрүү болот? Качан адам кандайдыр бир десем бир сыноолорго душар болгондо. Ысык, муздак, суук ала өзгөртөт да. Атмосферада деле ошолдордо деле бар да, Анан адамдын денесинде деле ошондойлор бар. Анан кийин эң негизги адамдын кандайдыр бир
чоң милдети ушу балама жакшы таалим тарбия берем десе, эң чоң милдети бул өзүңдү жакшы таанып бил, анан балдарыңды таанып билдир. Сен кимсиң? Сен кимсиң? Ким болосуң? Анан аягы эмнеде? Ар бир нерсенин башы, аягы бар. Анан ислами баалуулуктарды алсак, ислами баалуулуктун негизинде бүтүп калбайт аны менен, ал чек менен. Мисалы, күзүндө жан эмелердин баары тең. Уча тургандар учуп кетти, чириги тургандар чириди, жалбырактар түштү, мөмө жемиш берди, болду, бак өлдү. Ак кепенин кийет дегендей бар да маселе. Каар жейт. Өлдү. Бирок жазында кайра жаралатпайбы? Адам деле ошондой. Адам деле ошондой макулук. Ада бир жаралат дагы, анан кийин өлөт. Бирок адамдын айырмасы эмнеде? Кандайдыр бир өлөт дегени бул жаратылыш кайра жаралатпайбы жазгы мезгилде. Адам эмне үчүн өлгөндөн кийин кайра жаралбайт деген жер маселе. Жаралат. Еще кандай жаралат, бул Куранда өтө так жакшы жазылган дагы. Бул адамдын өлгөндөн кийин жашоосу бүттү деп айтышпайбыз анан кийин. Бирок хасыр деген маселеси бар да, кайра тирилүү деген. Китеп окуш керек. Мен көп кишилерге айтам, китеп окугула, жакшы, акылдуу, сонун китептер бар. Окугула, салыштыргыла, анализ жүргүзгүлө. Биз ошого жаралдык да. Биз башка макулуктардан эмнеси менен айырмаланабыз? Аң сезим, акылыбыз менен айырмаланабыз. Туурабы? Уйга аң сезим керекпи? Акыл керекпи? Кереги жок. Ал чөбүн жеп жүрөт да, сүтүн берет, ал өзүнчө бир басып жүргөн фабрика. Адам деген бул төрөлгөндө дароо эле басып кетпейт да, кулундай болуп же эмеде болуп, коозудай болуп. Адам деген биринчи сүт эмет, азыктанат, мээси азыктанат. Анан кийин атасынын, апасынын, өз туугандарынын мээримин алат. Анан жөрмөлөй баштайт, анан турат, басат, окуйт, билим алат. Ушул этаптардан өтөт адам. Анан кийин карыйт, 70ке чыкканда, 80-90 100ке чыкканда адам өлөт. Бул жерде мындай жер бар. Өлдү адам. Ушу менен бүттү эмес. Уландысы бар деген маселе бар да. Акыреттик жашоо деген бар. Ошондо адам кайра тирилет. Кун фаякун деген маселе. Бул Аллах жаратам десе жаратат, жок кылам десе жок кылат. Ал өтө кудуреттүү зат да. Ошон үчүн балдарга эле айтыш керек, сен адамсың. Сен өлөсүң. Жана өсүмдүктө өлөсүң, бирок кайра жараласың сен. Качан жаралам? Кандай болот ал жаралат? Окуш керек. Балдарга түшүндүрүп бериш керек. Адам өлгөндөн кийин кайра уландысы бар жашоонун. Уландысы бар. Анткени бул нерселерди да түшүндүрүп койбосо, бала мисалы үчүн көп угуп калдым да. Жакын адамдар өтөт, байкеси өтөт, тайкеси өтөт дегендей жакындар өтөт. Анан ошонун көрүп туруп дагы оор бир травма алып калган балдар да болот экен да. Өлдү, жок болду депчи. Анан сиз айткандай жакшы отуруп, менде да кызым бар. Ошол боюнча сурап калды. 4-5 жашта азыр. 4 жаштарында сураган. Анан сиз айткандай отуруп түшүндүргөмүн да. Кызым, бул кетти, бул жок болуу деген эмес. Тияка барат, Кудайдын жанынан келген, Кудай жанына кетти. Эми биз дагы барабыз. Анан ошол жакта буюрса бактылуу болуп, сонун баардыгыбыз отуруп жашайбыз десем, күлүп кайра баягы жакшы кабыл алып калды да. Туура нерсени айттыңыз. Ага, эми ошол жанагы эмеде травма алган балдарды коомчулуктун эмесин айтып бердиңиз да, кандай мамиле кылыш керек. Эми ошол травма алган балдар менен ата-эне кантип иштешип, ошолорду кантип жойсо болобу ошол нерсени? Мисалы, түнт болуп калды же батыйла берет, ушул нерселерди жойсо болобу же дарысы жокпу? Бул кайра эле айтып атам, жанагы биздин көпчүлүк адамдардын, айрыкча балалуу болгондордун, үй-бүлөлөрдүн, ата-энелердин сабатсыздыгынан да окубайт. Улуу муундагы адамдар китеп окубайт. Билим алгысы келбейт, билимге умтулбайт. Азыр баягы эме эмеспи? Кур дүнүйө, ой тигинтишим керек, ой балам машина алам деп атат, салымымды кошушум керек, ой балам үйлөнөм деп атат. Тиги келин алганда жоктон үйдө бирдемке болуш керек. Ошо дүнүйөлүк эмеге көбүрөөк берилип,
кандайдыр бир рухту унутуп калганда, эгерде рухуң байыраак болсо, рухуң бай болсо, сен аны ойлонбойсуң, оюңа да келбейт. Балам үйлөнөсүңбү? Кандай кыз экен, кана кел таанышалы, керемет эле. Да башкача маанайда кабыл алыш керек да. Кээ бир жерде азыркы учурда кандай кабыл алып атасыңдар? Оку, эчтекеси жок, сен келинди алып келем деп атасың. Тигини алыш керек, муну алыш керек, балама сен бир тиын таппасаң, тигинтип жүрсөң, бүттү мына проблема. Жок, жакшы кабыл алып кой ал маалыматты. Айт, ой, балам жакшы жаңылыкты айттың мага. Келем чогуу чаран атаң келсин жумуштан, анан сүйлөшөлү туугандар биригип. Кандай кылабыз, каяктын кызы экен депчи. Көп учурлар болгон эми. Кудай анын бетин ары кылсын. Келин алып келатам, апа даярдангыла десе, өлүп кет. Келин алып келбегенден кийин баласы барып туруп асылып калган учурлар болгон. Өлүп кетти. Энесин айткан да аткарды. Баласы. Бул шайтанга калтырды, бул уже өзүнчөлүк бир кандай суицид да. Ошого алып келип коюшу мүмкүн. Же кызы турмушка чыгам десе, ата-энеси каршы болуп, чыкпайсың сен. Анын улуту турбайбы? Анын дини тигил турбайбы? Анын үйү жок турбайбы? Анын диплому жок турбайбы? Иши жок турбайбы? Мынанан ошондой проблемалар пайда болот. Биз бардык нерсеге даяр болушубуз керек. Балаң чоңойдубу? Кыз боюна жеттиби? Баарына даяр болушуң керек. Жооп бергенге баланын да аяш керек, балдарды да азыр. Могу стресс доору деп коет. Ар түрдүү маалымат доору. Айтып отурсаң көп нерсе бар. Проблемалар көп. Бирок ошону кандайдыр бир ата-эне бир сабаттуулукка ээ болуш керек да. Эмне аркылуу? Окуу аркылуу, билим алуу аркылуу. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда бар андайлар. Кыска мөөнөттүк курстар бар. Энелер үчүн болочок, аталар үчүн болочок, же жаңы болгон үй бүлө, жаңы курулган үй бүлөлөр үчүн кыска мөөнөттүк курстарды көбүрөөк уюштуруш керек. Ошол жерде жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттүн алдында көп кызматкерлер бар. Жооптуу ар бир тармак боюнча. Соц тармагы, башка. Ошолор кандайдыр бир ишин башкача бир эмеге алып келиш керек да. Жакшы пландаштырып, канча үй бүлө бар, канча жаш улан кыздар бар, бир иретке келтирип, мында тегерек столдорду уюштуруп, айыл өкмөтү келип, саламаттык сактоодон келип, башка тармактан келип чогулуп, ортого маселени коюп, айылды иреттей турган ошол адамдар да, кызматкерлер да. Туурабы? Ошондой маселелерди көбүрөөк кылышыбыз керек, бөлүнбөшүбүз керек. Ой, ал тигинин проблемасы, бунун проблемасы, чечсин. Андай болбойт. Жалпы баарыбыз чечишибиз керек ал маселени. Коомдун тарбиясы дагы абдан жакшы таасир берет жаштарга. Ушундай. Рахмат агай. Ошондо балдар менен иштешкенде, травма алган жана балдар менен иштешкенде көбүрөөк позитив тартуулап ага. Анан жанагы окуп билим алып туруп, ошол көбүнчө эле жана сиз айткандай эме болот да. Бир нерсени айтканда ошого реакциясы, ата-эненин реакциясы. Сразу эле бакырып, кыйкырып же ушундай кылганда бала дагында жана травма көбөйөрөт экен да. Ошону жакшы сөз менен, жакшы позитив менен жанагы нерселерди демек жойсо болот экен да, мындайча айтканда, түшүнүшүм. Эң туура. Мен дагы бир жолу кайталап коем, баса бергейм, муну айта бермекчимин. Суу кандай болсо, адам дагы ошондой. 71% адам денеси суудан турат. Суу бул маалымат сактоочу, маалымат алуучу зат да. Бул айтып атпаймынбы, көп эксперименттерди дагы мисал кылып келтиришет. Окумуштуулар айтат, биз деле айтып жүрөбүз окууларды уюштурганда. Сууга жакшы нерсе айтсаң, жакшы маанайда, жакшы позитив нерсени айтсаң, ошонун түзүлүшү өзгөрөт, жакшы болот, структурасы ушунчалык идеалдуу болот да, идеалдуу болот. Анан терс нерсени айтсаң, суунун ушунчалык мокочо болот, структурасы, түзүлүшү. Анан кийин аны ичсең ал эме болот, уу болуп калышы мүмкүн. Мен дагы баса айтышым керек да, балдарга эненин курсагында түйүлдүк пайда болгондор балдарга позитивдүү нерселерди көбүрөөк бериш керек да. Мейли жагымдуу музыка болсун, мейли комуздун күүсү болсун, мейли аделе жакшы. Анан жакшы сөз. Жакшы сөз жаны эртет дейт, жаман сөз жаны кейитет деген бар эмеспи?
ошол ушкул сөздөр деле аябай маанилүү, өтө терең маңызы. Ошолорго көңүл буруш керек, ошолорду көбүрөөк пайдаланыш керек. Ошон үчүн мен ушу балдарга, айрыкча өспүрүм жашына чейинки балдарга көңүл аябай бурулуш керек. Айрыкча 3 жашка чейин, 7 жашка чейин, 12 жашка чейин, 14 жашка чейин. Бала чоңойгондон кийин оңдош кыйын баланы. Кыйын болуп калат. Ушул жерде жана жаштарын бөлүп жакшы айттыңыз. 3 жашка чейин, 7 жашка чейин, 12 жашка чейин деп айтып атпайсызбы? Ооба. Ошол 3 жашка чейин айттыңыз, ошо маалыматтарды көбүрөөк маалымат берип, андан сурабай көбүнчө туура түшүнүктөрдү берип караганга аракет кылыш керек дедиңиз да. Эми агай 7 жашка чейин эмнеге көңүл буруш керек? Анан 7ден 12 жашка чейин эмнеге көңүл буруш керек? Ошол жерлерди айтып койсоңуз. Туура суроо. 3 жаштан 7 жашка чейинки балдарга уже башка маселе. Ал жерде уже балдарга бул ысык, бул бычак, колун кесет, канайт. Уже ошо маселелер кетет. Өзүнө карматып, көргөзүп, айтып 7 жашка чейин. 3 жашка чейин аны айтсаңыз эметпейт көп. Аз мас эми балдар, зээндүү балдар сезиши мүмкүн, билиши мүмкүн. Эске сактап калышы мүмкүн. 7 жаштагы балдар, 6-7 жаштагы балдарга сөзсүз түрдө эшикти акырын жап, каты жаппа. Арткан бөбөгүң жөрмөлөп келатат, колуң кыпчып аласың. Ошолорду үйрөтүш керек. Кандайдыр бир кооптуу жактарын түшүндүрүш керек. Коопсуз жак кандай биз түзүп бериш керек, коопсуз жактарды. Идиш аяк ылдый жакта болбош керек. Колду кесе турган, сая турган нерсенин баардыгы тең башка жерде болуш керек. Даже керек болсо бекитип коюш керек. Анан кийин элестетиңиз, балаңыз жүрсө жөрмөлөп, ар жерде ачып, бычактарды ойноп жүрөт, бүттү анда болбойт да. Ошо коопсуздук чөйрө түзүп берүү балдарга үйдөн жана ошондой эле бала бакчадан, мектептен жана башка жерде коопсуздук жайдагы, чөйрөдөгү аябай чоң өбөлгө түзөт да баланын тарбиясына, баланын негизги коопсуздугуна. Ошондон балдардын тарбиясы боюнча мен дагы бир айтып кетейин, 7 жаштан жогору деп айттыңыз, 12 жашка чейинки. Бул жерде уже балдарда көндүм пайда болуш керек уже. Көндүмгө ээ болуш керек балдар. Кайчыны кармаганды билиш керек уже. 6 жаштан уже балдар билиш керек. Кайчы эмне экени, кандай экени, ийне кандай экени, ийнени кандай коюш керек, каяка коюш керек, чыштабаш керек. Үнөмдөө маселеси дагы ошол возрастта кетет, ошол жаш өзгөчөлүктө. Үнөмдөө, суун үнөмдөө көп агыспап. Ушундай. Анан кийин газды ачып коет балдар. Үйдөн жумушка шашып кетип баратасың, балаң кетип барат артынан, газды ачып коюп чыгып кетет артынан. Келсең бүтө өт коопсуздугу баары келген, чегиз келген, өчүрүп атышат отту. Ошол үйрөтүлгөн эмес балдарга, 7 жашта үйрөтүлгөн айтылган эмес. 12 жашка чейин. Ошонун баарын айтыш керек. Сен карап чык, сен көрүп чык, сен ийиңди кара. Демек 7 жаштан 12 жашка чейин бул эмгекке үйрөтүш керек экен. Эмгекке үйрөтүш керек. Ооба, уже көндүмгө бала уже ээ болуп, бала уже кандайдыр бир турмушка уже даяр болуш керек. 12 жаштан кийин эмне кылыш керек агай? 12 жаштан кийин дагы эле балдар менен иштеш керек. Дагы эле тарбия, талим бере бериш керек. Эң негизгиси балдарды уже төрөлгөндөн баштап китепке көбүрөөк тартыш керек. Китеп окуган бала, билим алган бала турмушта адашпайт, жолун таап алат. Ал деген анализ жүргүзгөндө, синтез, жыйынтык чыгарып, бир чечим кабыл алганды уже ошого өбөлгө болот, ошого негиз болот, ошого фундамент болот. Аны үйрөтпөсөң, айтпасаң балаң кантип жогорку окуу жайга өтөт? Өтө албайт.